Kalemdin uçunda Nayzanın gücü var degende, bugün kalemger, akın, Kırgız çıkarmacılığında özünün ordu var. Ağabız Şamırбек Тургунбаевтың тематикасы боюнча көп багытты камтыган, басымдуу бөлүгү санат насият ырларынан турган Бүтүн турсун жер шары деген аталыштагы сыясы курга элек китеп окурмандарга сунушталды. Аталган китептин автору төкмө акын Шамырбек Тургунбаев чыгармалары аркылуу жалпы адамзатка кайрылып, кыямат күндүн ачкычы өздөрүндө экендигин жар салат. Маани мазмуну жамандыктардан кайтарып, жакшылыктарды чакыруу идеясын камтыйт. Дей койчу акындардан, дегере койчу ошол жакта саясатчылар, Султан Ибраимович бар буда, ал кишинин аты камтылып кеткен. Булардын иши кылса колдон келинче ошондон ушул китеп жаралып ушундай болуп, жакшынакай китеп болуп жаралды. Мен ойлонуп калдым, ошолордагы демек ошолордун да бир арбактары колдоп кетти окшойт мени. Өзүм да билбей калдым, бул китеп капилеттерине чыгып калды. Ошондуктан ушул китеп Бүтүн турсун жер шары деп аталып, анан мындай сырт көрүнүшү да ушундай бир жасалгаланып калды өзүнчө эле. Ушул өмүрүмдөгү негизги эң негизги ушул жакшылыктарды, негизинен жакшылыктарга чакыруу, жаштарды ынтымакчылыкка ушундай. Китеп Бүтүн турсун жер шары аттуу көлөмдүү санат ыры менен башталат. Жердин кенендиги, ырыскы берген жакшылыгы, бирок башка планеталарды карасаң кичинекей эле мейкиндик экени баяндалат. Бул төкмөдөгү акын, анан жазмадагы акын экен да. Ушул бул китепте эми бүгүнкү болуп аткан турмуштун баардыгы камтылган дагы, жакшы жагы дагы, жаман жагы дагы, ош окуясы, махабат, сүйүү жөнүндө ырлар, ошол иши кылып бул кайсыл темага кайрылбасын, ошол темага бир терең киргенге аракет кылып, ошону ачып бергенге аракет жасаганда, бирок ошонун баардыгы ишке ашкан деп ойлойм. Жер жарылса акындын жүрөгү аркылуу өтөт. Китептин баркын билген, баалуулугун окурманга жеткирген, инсандардын катышуусунда өткөн саамалыкта кесиптеш замандаштары, үй бүлөлүк жакын саналаштары автордун чыгармачылыктагы зор эмгеги тууралуу кеп кылышты. Маселен, актерлор, же болбосо балет бийчилери, же болбосо искусствонун кайсы бир жанрын алып жүрүүчүлөр, мындайча айтканда артисттер дей турган болсок, жалпысынын алардын физикалык мүмкүнчүлүктөрүнө басым жасалып, 50-60-тан ары өнөрүн көрсөтө албай калышы мүмкүн да. Ал эми бул акындык өнөрдү алып жүргөн адамдар ошол көптү көргөн сайын, акыл парасаты толгон сайын, ошол дүйнө таанымы кеңейген сайын ошол ойлорун толуктап жазат да. Шамырбек агай ошол өмүр бою ырдап келгенин, өмүр бою айтып келген нерсесин ушул кагазга түшүрүп, дегеле ошол илим поздор үчүн дагы жакшы нерсе болот экен, себеби акындардын ырлары кагазга түшүп калганы ошол илим изилдөөчүлөр үчүн дагы бир чоң казына болуп берет экен. Кыргыз өзү сөз баккан эл. Сөз баккан элдин ичинде китепкөй адамдар болору талашсыз. Шамырбек Тургунбаев 1997 жылдан бери Ош облусундагы Рыспай Абдыкадыров атындагы филармонияда эмгектенип, шыгына шык, талантына талант кошулуп, чыгармачылык менен алек болуп келет. Бир гана нерсе талап койдум. Сен мына оозуңдан бизге ырдап атасың го төгүп дедим. Жаза бергин. Жаза бер. Жаза бербесең эсиңден чыгып кетет. Жазбасаң эстен ары калып кетет. Анан алаксып кетесиң, турмуш деген алаксыткыч болот деп отуруп, анан өзү жазып, туура айтасыз деп анан жазып жүрдү. Жазып жүрүп, эң бир сонун бир багаж эмне деп койт, куржун толтуруп койгон экен. Мына китеп кылып чыгарыптыр, мен кечөө билдим. Ата мекен эл жерин сүйүүгө, жаратылышты коргоого, арулукту ыйык тутууга үндөгөн чыгармаларды аталган китептен окууга болот. Айтор турмуштук драмаларга бай, көлөмдүү чыгармаларын окуган окурмандар анын баарын өзү иликтеп, жиликтеп чыгар. Күнөөсүн сүйүү жагынан үлгү алсак болот чөптөрдөн, жобалар мейгин талашкан, үйрөнсөк болот дарактан, короодон түпкү зааланга кыйкырбай өсүп бараткан.